Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда поэзия кайрыктары көрсөтүүсү. Биз дайыма акындардын ырларына баам салуу аркылуу учурдагы турмуштун өксүгүн жана өнүгүүсүн, күйүүтүн жана кубанычын көрөбүз. Албетте бүгүнкү көрсөтүүбүзгө чакырган чыгармачылык дүйнөдөгү каарманыбыз бар. Ал Өрнөк башаты коомдук бирикмесинин мүчөсү Бакай Акматкулов. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Бакай Акматкулов, акын, 1999 Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районунун Кызыл Өзгөрүш айылында туулган. Аталган айылда 2017 орто мектепти аяктап, Кыргыз агрардык университетинин экономика жана менеджмент факультетинде билим алган. Чыгармачыл жаатта алгачкы ырларын 2017 университетте окуп жүргөн маалда жазып, окуу жайдагы адабият чөйрөсү, жаш окурмандарга сүйүү ырлар менен таанылган. Басымдуу ырлары махабат темасына бай болгондуктан интернет желесинде бат таркалып окулуп келет. Учурдагы ыр дептери "Мен сени дастан кылам", "Айкалышкан жандарбыз", "Бул сүйүүдөн биз бакытты табабыз", "Бүгүн мен бактылуу аталам" жана башка бир топ ырлар менен толукталган. Мына жогоруда сиздин азын оолак өмүр жолуңуз тууралуу таанышып келдик. Мени кызыктырганы бул сиз менеджмент жана экономика факультетин бүтүрүпсүз. Бул чыгармачылык дүйнөсүнө кантип аралашып калдыңыз эле? Негизинен бул нерсеге кызыгуу менде бала кезимден болгон окшойт го. Бала кезимде мектепте окуп жүргөн учурумда өзүмө байкалчу эмес, бирок дос балдарым айтып калышчу, бир нерсе жазганда же бир нерсе сүйлөгөндө жакшы сүйлөйсүң, же жазганда жакшы жазасың депчи. Анан кийин мектепти бүткөндөн кийин анан университетке тапшырдым. Университетке тапшырганда ошол университетте дагы активист болуп, андай концерттер болуп калганда ошол жактарга чыгып жүрдүм. Ошол жактардан кичине бир шык ошолдо пайда болду окшойт да, мындай иште уктап жаткан бир нерсе ойгонду окшойт да ошондочу. Анан акырын биринчи жолу ырымды ошо 2017-жылдары жаздым окшойт. 2017-2018 жылдары жаздым, анан жазып ошол боюнча таштап койдум аны. Меники эмес экен деп. Анан кийин карантин болду го 2020. Ошол карантин учурунда анан үйдө жатып калганда жашынган нерселер ушундай учурда чыгат дечи эле деп, анан кийин ыр жазууга бир кунт коюп, атайын убакыт бөлүп бир аракет кылып көрдүм. Анан өзүмө билинбейт, бирок окшошкон сыяктуу болгон окшойт чамасы. Мактап коюшат анча мынча дос жарлар. Ошону менен эле жазып жүрөбүз. Кайгылар жат болот, махабат ак болот. Өзүңдү көргөндө жүрөгүм бат согот. Айланат теребел, сен мага келе бер. Ашыкмын өзүңө, көзүмдөн биле көр. Жалынга көрүп берет, жаап жарык өрт демек. Башкага жылмайсаң, өзөгүм өрттөнөт. А сенде тек бир өң, аруусуң деп билем. Таптаза сүйүүмдү ыр менен жеткирем. Чачылдым, жыйналдым, жок десең ыйлаармын. Сүйүүмдү сөз менен айта албай кыйналдым. Кудайдан белексиң, аябай керексиң. Көзүңө түз карап, жанымсың демекмин. Ыйы жок жашыттың, ыр айтып машыктым. Канчалык билбейсиң, мен сага ашыкмын. Сагынды кара бала, кел дагы садагала. Мен бүгүн ыр баштадым, ал дагы сага гана. Сен болсо кырданасың, шашпайсың, ыргаласың. Ыр кылып жазам сени, миң кылым ырдаласың. Көзүңөн жаш тамдырып, көркүңдү асман кылып. Мен сени жазам бүгүн, башкача дастан кылып. Кадырың ашкан кылам, баардыгын баскан кылам. Поэма болбой калат, мен сени дастан кылам. Поэма болбой калат, мен сени дастан кылам. Көзгө сүйкүм, көйнөкчөм болуп кана. Эрке жаным, дагы бир жолукмага. Жарым жандуу жүрөмүн ушул күндө, өзүң менен калайын толуктала. Караңгыда ак жарык, колдо билик. А сен мага бир күнү болбо күйүт. Жомоктордо жашаган татына деп сени сүйдүм,
жомоктой жолдо жүрүп, мени менен бир бүлө курагырым, урпагымды узартып улагырым, ооба, азыр кыйналып жаткандырсың, өтүп кетет баарына чыда гүлүм. Түндө, күндүз, ар кайсы жагынан да сүйүп турам, алыстан, жанынан да. Өмүр бою кетпестен жанда болсоң, сүйө берем, кийин да, каарыганда. Акындар сөзсүз сүйүү менен жашашат. Себеби сүйүү гана айрым кемчиликтерди жашырып, ырды кооздоп, шөкөттөп жазганга мүмкүнчүлүк берет. Сиздин жашооңузда сүйүүнүн орду канчалык? Сүйүү ырлары менимче чоң, орду чоң сүйүү ырларынын. Себеби мен өзүм көбүнчө сүйүү жөнүндө жазам, ошол себептен дагы орду чоң болот. Ыр жазууда сүйүүгө жакынмын. Көбүнчө сүйүү ырларын жазам, баягындай ата мекен, тил, эне тил, ушул сыяктуу темаларга көп. Мен үчүн ошол темалар бир улуу темадай, бир чоң темадай сезилет. Ошон үчүн ал темаларга мен жазсам бир чекилик кылып койчудай сезилип эле көп аралашпайм, ал темаларда көп жаза бербейм. Бойдок кезде көп жазат элем. Бойдок кезинде. Анан үйлөнгөндөн кийин бир аз токтолуп калат кезиң. Сүйүү жөнүндө көп аралашпай калды, эми буюрса үйлөндүк, үй бүлөлүү болуп калдык, эми чоң темаларга аралашып баштайбыз деген ниеттер бар. Бир нерсе болуп калат экен, өзү бир учур болот окшойт чамасы. Ушундай бир учур болуп калат экен, эми сүйүү жөнүндө өзү жазайын десең деле келбей туруп калат да. Анан башка темаларда ошо жазсаң окшошуп. Махабаттын алоосуна күйгөн бар, бирок жок да биздей болуп сүйгөндөр. Экөөбүз тең бир башкача жандарбыз, менин мендей, сенин сендей дүйнөң бар. Айда десең күндө чыгат кылыгы, бизге бир күн башкалардын кылымы. Ишенбесин мейли бүгүн көргөндөр, а биз болсо бир бүтүнбүз чыныгы. Асмандагы ак жарыктай жанганбыз, жек көрүүнү жок кылганбыз, жарганбыз. Акка кара бир бүтүндөй болот го, биз ушундай айкалышкан жандарбыз. Башыбызга бир түйшүктү артабыз, таанышканда айткан сөздөн кайтабыз. Кутман таң деп жазышпайбыз бир күнү, биз ал сөздү бир бөлмөдө айтабыз. Жаркын жашоо, түркүн түстүү өң берет, биз учабыз улаан бийик өйдөлөп. Кудай бизге ошол күндү буйруса, ал күн деле алыс эмес өңдөнөт. Биригишип дем алуучу абабыз, бир үй бүлө деп аталып алабыз. Мени ата, сени апа дей турган бул сүйүүдөн бактыбызды табабыз. Ырдептериңизде ырлар көбүнчө турмуштан алынып жазылабы? Негизи чыгармачылык чөйрөдө реалист акынсызбы, же болбосо мисалы үчүн кээ бир акындар сыяктуу дүйнөнү башкача көз менен карап, кооздоп, шөкөттөп жазган акындарга киресизби? Баары бир кандай ыр жазылбасын, баары бир ой кыял аралаш болот да. Кимде ким ыр жазбасын, кандай акында болбосун, баардыгы тең эле, менимче ошондой деп ойлойм. Мен реалдуулуктан, жашоодон алып жазганга аракет кылам баардык нерсени, баардык ырларымды. Бирок баары бир кыялымдагы бир нерселер аралашат, ойлор аралашат, сөздөр аралашат. Москвада жүргөндө ошо мекенди сагынат экенсиң, баягы өз элиңде эмес, баягы чет жерде жүргөндө сагынып, анан ошол эми кете турган болуп, мекенге келе турган болуп атканда анан бир ыр жазгам. Аталыш ырга мен негизи ат койбой жазам да. Алгач ошо ырды жазып коем, анан темасы коюлбайт көбүнчө. Коюлбай калып кетет. Чечиш үчүн миңдеген чатактарды, токтотконго эң жаман башаттарды. Жаратканым күн сайын берчи мага аянбастан адамдык сапаттарды. Чыккан окшойт катылган ыйым бүгүн, бирөөлөргө сабактыр ырым бүгүн.
адам үчүн күн сайын адам болуу билишсе дейм ушунча кыйындыгын. Нечен деген чыгарма курап кеткен, улуу атын тарыхка кынап кеткен, адам уулу канткенде адам болот деп Айтматов дүйнөдөн узап кеткен, кылык, жорук, адамзат кечирбеген, дүйнө ушул бир бурчу кетилбеген, улуу талаш уланып келе жатат, узактыгы түбөлүк чечилбеген, улуу талаш уланып келе жатат, узактыгы түбөлүк чечилбеген. Санаалар учса алыска, жаман ой менен алышпа. Өмүрүң өтөтпей капар, жүрөктөр ыйман табышса. Кийишпей кийим узундан, наадандар жүрөт бузулган. Окшобойм десең аларга, болуп ал таза мусулман. Сөз айтат сага ушул жан, тазарат дене гусулдан. Мечитке деле барып тур, агарат жүрөк ушундан. Ушундай мыйзам өкүм бар, дүйнөдөн өткөн өкүмдар. Жашагың келип турса да, өмүр бар, демек өлүм бар. Тыңдап угуп, көрсөм элгебин, кайра артка кайтпас жердемин. Мен жашаган өмүр 3 күндүк, кечээ, бүгүн, анан эртеңим. Түркүн сыноо келет кептелип, турмуш өзү турат текшерип. Кечээ күнүм өткөн шаң менен, бүгүн аны турам эскерип. Убакытты болбой кеч демек, кечээ күнүң бүгүн эстелет. Бул өмүрдөн азыр уздасам, эртең мени кимдер эскерет. Пайгамбарым кеткен табыштап, биз жүрөбүз Куран багыштап. Кечээкилер жердин астында, эртеңки күн мага табышмак. Бул дүйнөдө көптөр жашаган, бактысыз деп өзүн атаган, толуктабай анын катарын, мен бактылуу бүгүн аталам. Толуктабай анын катарын, мен бактылуу бүгүн аталам. Ар бир адам максат менен өмүр сүрөт. Максатсыз өмүр сүрүү бул белгисиз кайгысымал. Ал сөзсүз белгисиз багытка сүзүп кетет, же болбосо ошол океан дүйнөсүнө жоголот. Андыктан бул сиздин азыр чыгармачылык дүйнөдөгү негизинде жашооңузда азыр күрдөөлүү мезгилиңиз десек болот, максаттарыңызды уксак. Чыгармачылыкта эми буюрса дагы ырлар жазып турабыз деген ниеттер бар, жакшы ырлар жаратсак деген. Баягы бирөөнүн эмеси айтканын уктум эле интернетте отуруп. Ошо бир ыр жазгандан кийин жакшы бир ырды эми жазчудай болуп туюла берет депчи. Анан ошо мен деле буюрса эми жакшы ырларды эми жазам деген ойдомун. Ойлобойм, а бирок эч эмес. Үмүт бар, азыр да кеч эмес. Отурам WhatsApp'ты тешкилеп, ким бирөө жазсын деп эмес. Бу деле сыноо да түтөйүн, а көрө дагы да күчөйүн. Саатымдын жебеси 3 болду, ал жазат, бир азга күтөйүн. Жүрөктө ой турат түпөйүл, ай ушул ойлорум 2 да. А балким ал азыр ойгонду, бизде 4, аларда 7 да. Кечээ күн өткөндүр жарчадан, жок, балким тагдыры калчаган, бизде 5, аларда 8 го, мүмкүн ал аябай чарчаган. Жүргөндүр көбөйүп санаасы, ашынып агынан карасы, бизде саат 9ду көрсөттү, аларда түш болду чамасы. Бу турмуш тура албайт калчабай, а көрө жаш берсин арчадай. Эс алсын чарчоосу кангыча, мен болсо күтөйүн чарчабай. Деп анан өзүмдү сооротуп, ал деле күткөнүм болгодум. Күндөгү көрүнүш көрүнүп, каты күн дагы эле жолдомун. Сен болуп жап-жаш бир секелек, оозунан сүт таамы кете элек. Жолдомун, себеби ушул жол өзүңө баратат жетелеп. Жолдомун, алсаңчы чакырып, өзүңдүн дүйнөңө батырып. Чакырчы, 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 күттүрбөй ызгаарга катырып. Бир гана сенсиң де дабасы,
козголуп жүргөндө жарасы, айткыла түз эле жеткирип, сагынып жүрөт деп агасы. Айткыла түз эле жеткирип, сагынып жүрөт деп агасы. Бул жерден аз күндө кетемин, жабыкпа, жакында жетемин. Көз жашка ишенбес борбордон баратам, күтө тур мекеним. Эң бир кооз, эң бийик төбөдөн, билесиң, алыска жөнөгөм. Жылмайып тосуп ал мекеним, өзүңдөн агарам, көгөрөм. Бул жактан өрттөндүм, жагылдым, турмуштун мушуна багындым. Шарында калсам да агындын, мекеним, мен сени сагындым. Биз деген бат эле өтөбүз, күйөбүз, жарк этип өчөбүз. Мекеним, үмүттү жоготпо, буйруса көрөсүң, өсөбүз. Буйруса көрөсүң, өсөбүз. Жашоодон көрсөм да миң кысым, өзгөрүү киргизди бул кышым. Сенсиздик чыдатпайт десем да, оң жака бурулду турмушум. Не бир сыр катылып ийнедей, өмүрдүн иши да ийлемей. Жашоого төңкөрүш жасаган бар болсун, жакшылар дүйнөдөй. Жашоомо бурулуш ырастап, болбосо күч кайда кырашмак. Дүйнөмдү түбүнөн өзгөрткөн жакшы адам, сага чоң рахмат. Кайра чагылып, жүрөк кетет сен тарапка агылып. 7 миллиард адамдардын ичинен махабатын келдиң окшойт табылып. Көрүп алып ичи күйсө жат өңдөр, баш кошсун деп кеңеш берет ачоңдор. Химиянын элементи сыяктуу бир болууну самайт биздин атомдор. Көпкө созбой кыялдардын төгүнүн, мен өзүңдү кылып алып ээлигим. Сенин гана сезимиңе чөмүлүп, эксем экен аппак сүйүү эгинин. Сен да мени сүйүп турсаң ардактап, ортобуздан жаралат бир нариште. Сен да мени сүйүп турсаң ардактап, ортобуздан жаралат бир нариште. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүү мына ушуну менен соңуна келип жетти. Ар дайым калем аркылуу жазылган ырлар жакшы турмушка айлансын деген ниет менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайм.